Бул жерди тарта берсең, ушакты эле көз сүйүнө берсин. Биз карасаң, ежевика өсүп аткан, бушап аткан кезине келдик. Кандай болуп атат азыркы күнү? мына урожайды кара, кандай мындай жиш болуп, жалбырак көрүнбөй турат. Күн погода ысык болгондугу үчүн эрте болуп калды. Лидер болуп келатат. Эмне себептен муну лидер болуп келатат дейм? Биринчиден чоңдугу жагынан, даамы жагынан. Ошол себептен азыр башка ежевикаларга салыштырып көргөмдө ушул пока азыр өзүнүн ордуну бербей келатат. Эгер эзилбей жакшы жеткен болсо, анда экинчи жолу обязательно заказ берет экен да. Биринчи эң катуу продажа бул клубника болот. Мына өзүбүз аралашпайлык, мына шаарга алып бар дагы өзүң мындай көчөдө, шаарда жүргөндөргө жеп туруп, кайсы жакшы экен, кайсыны бааласын деп өзүң көрсөтүп, өзүң билип чык. Көчөттөр немеси слабый болсо, ушу муруттардан слабый болот. Канча грамм болуп кетчү деп атат? Немеге коюп көр эми. 15. Могул Өзбекстан. 2 килограммдык Өзбекстан. Булар Могул Россия. Могу ящиктердин былтыр бир маселеси болот эле быйыл. Жок, быйыл маселе жок. Бир сезондун ичинде бир жолу кетмей көтөрбөгөн убакыт болду. Сбыт маселеси дегенде сарсана болушат да. Ушул өстүргөндө дагы аябай сапаттуу өстүрүш. Ушул биздин жумуш. Саламатсыңарбы урматтуу мекендештер? Агролайф KG YouTube каналыбызда биз ежевика боюнча, мөмөлөр боюнча дагы чыгарылыш болуп атат. Биз азыр Бишкектин жанында жайгашкан Кара Жыгач айылына келдик. Биздин кубанабызды тааныйсыңар. Көп жылдан бери мөмө өстүрүп келген дыйкан. Азыр ушул сөздүн алдында бир биздин көрүүчүлөр менен учурашып коебуз, андан сөздү уланталы. Ассаламу алейкум. Малина, ежевика, клубника сүйүүчүлөр. Бардыңыздар аман болуңуздар. Биздин полега ежевика плантацияга кош келиңиздер дебейсизби? Биздин плантацияга кош келипсиздер. Аябай көз кубанып атат, урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей биз дароо эле мынакей ежевика өсүп аткан, бушап аткан кезине келдик. Кандай болуп атат азыркы күнү? Ежевика боюнча. Азыркы күндө буюрса, мына бышы баштады. Могу азыр турган жери бул Лохнес деген сорту. Бул Лохнес деген сорту бизде азыр 3-чү терим болуп атат. Дагы бир Вашито деген сортубуз, бул 4-чү терим болуп атат. 11 июндан баштаган. 11 июндан? 11 июнда уже биринчи терим болгон. Ошодон баштап мына бүгүн азыр Вашито 4-чү терим, могу Лохнес сорту азыр 3-чү терим болуп атат. Вашито деп ошондо эрте бышты да? Бул Вашито деген бул американский сорт, ал жакта. Ал уже 11-чиден баштаган, моголар где-то 15-тен баштаган. 15-июндан баштап Лохнес сорту баштады. 15-тен Бул баштады. жерде эскерте кетейин, билесиздер, урматтуу көрүүчүлөр. Өйдөңкү зона болуп эсептелет, мына тоонун жанында. Ылдыйкы зона болуп да эсептелет. Бияк кичине салкыныраак, бирок ошентсе да болбой эрте бышыптыр. Ошентсе да болбой эрте бышты, бирок бул деген нерсе погодага байланыштуу болот. Ошого былтыркыга салыштырмалуу быйыл 15 күнгө эрте. 15 күнгө мында кургакчылык болуп эрте бышы баштады. Бардык эле немелер. Малинабыз дагы уже 15 күнгө эрте чыкты, ежевика дагы 15 күнгө эрте чыкты быйыл. Аябай сонун. Бул эрте бышкандын артыкчылыгын айтып кетпейсизби? Эрте бышса, негизи основной масса ежевиканын негизги быша турган убактысы биринчи теримдери кайсы числолор болуп эсептелет? Бизде биринчи терим былтыркы неме 1-июлдан бышкан болчу. Быйыл 15-июлдан баштап бышы баштады. Бул сиздердин баягы изденип келип, мындай агротехнологиялар практикабыз ушундай болуп көрсөтүп атат да. Бул только погодага байланыштуу. Бул быйыл жакшы болуп берет. Быйыл шүгүр. А так урожайда эч кандай бадай неме жок, ошибка жок, но просто эртерээк болуп калды, болду. Погода ысык келди. Түшүмүңөр аябай сонун экен, мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Бери биякта акырын биякты көрсөтө бер, биздин үнүбүз угула берет. Анткени бул жерди тарта берсең, ушакты эле көз сүйүнө берсин. Биз мына карасаң, кел бер. Мына кара. Мына караңыздар. Эгерде бир кандай неме болгондо, мүчүлүштүк болгондо, ушулар бир айырма берет эле. Азыр калибрди кара. Чоң чоңдугуну. Мына урожайды кара, кандай мындай жиш болуп, жалбырак көрүнбөй турат. А так бүт бардык жөө нормально эле. Просто күн погода ысык болгондугу үчүн эрте болуп калды. Бир жейли, сыңла деп. Бул аябай таттуу экен да. Таттуу, бул Лохнес өзүнүн өзгөчөлүгү, бул таттуу. Азыркы учурда мындай сорттор аябай көп.
аябай көп. Бирок ошолордун ичинен Loch Ness азыр лидер болуп келатат. Сиз өзүңүз үчүн биринчи орунга койгонсуз. Өзүмдүн немемде азыр менде бир 10га жакын сорту бар. Ошонун немесинде өзүнүн ордунун пока бербей келатат. Эми жаңы чыккан сорттордон может будан да жакшы чыккан сорттор болушу мүмкүн. Пока ал сортторду биз көрө элекпиз да. Бул эмне себептен муну лидер болуп келатат дейм. Биринчиден чоңдугу жагынан, даамы жагынан, анан иммунитети аябай күчтүү. Аябай күчтүү. Оору анча-мынча стресстерге жакшы. Анча-мынча баада немелерге, стресске, өзүнүн ооруларга мындай бир аз болсо да турук болот экен да. Ошол себептен азыр башка ежевикаларга салыштырып көргөмдө ушул пока азыр өзүнүн ордуну бербей келатат. Биз акырынан баса берели. Акырынан басып мындай бир жерди тандап көрсөтөт деп ойлоп калбасын көрүүчүлөр. Караңыздар кандай сонун өмөлөр. Мен А дегенде эле, бисмилла дегенде эле биздин комментарийлер көп жазылат да. Дыйкандардын маселеси сбыт дейт да. Ежевика көп болуп, сбыт маселеси дегенде сарсанаа болушат да. Сиз ошол сбыт маселеси боюнча эмне дей аласыз? Анан кийин бүгүнкү күндө кандай болот? Соода кандай болот? Жакшы болот атабы? Азыр эми бул канча жылдан бери биз ежевика менен иштешип келатабыз, пока сбыт маселесинде проблема боло элек. Сизде боло элек? Биз жок, теги ежевика маселесинде пока сбыт боло элек. Общий эле массаны алганда. Эми быйыл, может, эмки жылы болуп кетиши мүмкүн. Эми жылдан жылга көбөйүп атат бул. Жылдан жылга көбөйүп атат. Бирок көбөйгөнү менен ошо ежевиканы элден таанып баратат да. Ошого азыр пока эч нерсе деп айта албайбыз. Ушул былтыркы учурдан аябай жакшы болду. Азыр бышы баштады, бирок азыркы учурда талап азыр аябай көп. Жакшы. Алам деген кишилер азыр аябай көп. Эртеге масса бышкан кезде дагы көрөбүз аны. Бүгүнкү числобуз кайсы число болуп атат? Бүгүнкү число 28 бүгүн. Июлда боло элек экен, июлга жете элек экенбиз. 28-июнь 2025 жыл. Мынакей могу өзгөчө ушул жерде бир да токтоп сүйлөшүп туралы. Бери ошол жерде тартып бер, бизге өткөзүп эметип. Буга чейин тартып келдик да коно көп эле видеороликтердичи каналгачы. Анан ылдыйкы зоналарда дагы каармандарга барганбыз, ортоңку зоналарда каармандарга барганбыз. Анан өзүнчө дагы фильм даярдаган мындай кыска мотивационный кылыпчы, чет мамлекетте иштесе болобу же биякта иштесе болобу деп. Анан биз орточо математикаларды келтиргенбиз да. Бүгүнкү күнү балдар айтышчы да эме деп 230 сомдон өтөт депчи. Орточо баа, ошол бааны айта алсак болобу же андан жогору деле чыгып аткан күндөр болуп атабы? Эми бул нерсе бул качествого жараша деп айтабыз да эми. Эгерде качествосы жакшы болсо, сбыттан кыйналбайт. Анда уже азыр бүт Россиянын булуң бурчуга алып кетип аткандар, эгерде качествосы жакшы болсо, өздөрү келип алып кетет. Анан эжилип бараткан болсо, даамы жакшы болбосо, анда алар үчүн проблема. Бул мурда количество болсо, азыр уже эл качествого өтүп калды. Сапатка өтүп калдык азырчы. Туура. Анткени деген сапат эң башкы роль ойнойт да. Жеп көрүп даамдап сата турган өзүбүздүн клиенттерибизди, потребительди ойлошубуз керек да. Азыр бизде мына эки точкеде же терилип атат, аларда бар машинадан көрөбүз. Ошол жерде мында ящиктин үстүндө кандай турат, аны көрөбүз. Анан ошол жерден өзүңөр мында эч нерсе деп честно айткыла, даамын неме кылгыла да. Дегустация алып көрөлү. Либо келген киши биринчи калибрди көрөт экен, көрүнө турган калибр. Анан чоңдугу. Анан экинчиден даамын жеп көрөт экен, ошого карап заказ берет экен да. Ошого мен азыр ушуга токтодум. Качествосы жакшы болсо, биринчи партияны алып кетет. Эгерде эжилбей жакшы жеткен болсо, анда экинчи жолу обязательно заказ берет экен да. Биринчи жолу жакшы жетпей калса, анда уже ал токтойт экен. Ошондо жана баасы боюнча сурап атканым, эгер силер деген биринчи сапатын начар алсаңар, экинчи потокко келбейт дагы, баасы да арзан түшүп калат деп атканы кубанамын. Мен эмени сурагым келип атат да. Ошол 230 деп орточо эсептерди келтиргенбиз да. Туура эле. Туура эле. Потому что ошондой эле өтөт. Баштапкы баа жогору болот, масса бышкан кезде ылдыйраак болот. Ошону тең дегенде примерно плюс-минус ошондой эле 230 катарында болот. Бизге ошол керек да. Анткени деген баасы түшүп калат деген сөз. Быйыл баасы жакшы эле. Азыр мынакей 28-июнь 2025 жыл баасы 230 деп жарашат ошентип айтып атсак. Анткени буга чейин айтып келгенбиз да ушул баанычы. Элдер каяктан болбосун биздин роликтерди көрүп туруп сөзсүз түрдө математиканы келтирет да. Бирок туура эле чыгаргансыңар аякчы. Эми бул жерде элдерден ушундай баада комментарий жазып атат.
силер биринчи ызбыт маселесин чечип албайсыңарбы депчи. Экспортер болгон эле жакшы. Потому что экөөнү бирденике алып кетиш аябай кыйын экен. Ошого экспортерлор азыр мурда баягыдай, например, бир 10 экспортер болсо, азыр уже 30 экспортер да. Азыр көбөйгөн экспортерлор. Бул здоровый конкуренция болсо, баа жакшы болот. Ошолор мисалы үчүн сен мисалы үчүн Россия менен тааныштыгың бар. Дагы бирөөсүн Казакстан менен, дагы бирөөсүн Турция менен, дагы бирөөсү Кытай менен, дагы бирөөсү Дубай менен ушинтип аракеттер аябай жакшы болуп атат. Азыр бул жерге завод курулуп атат. Мен буюрса немеси жакшы, келечеги жакшы. Сарсана көп боло бербей эле, качкырдан коркуп койбой эле, акырындан кыймылдай берсе болот, жараша берет. Мен оюмда, эми биз чакырбай сөзсүз түрдө барып иштегиле, ошо ежевика менен болду, миллионер болосуңар деп. Ал өзгөчө кыйынчылыктар болот турабы? Сиздер эмнеге кыйынчылыктар жеңип келип ушул деңгээлге жетип атасыздар? Канча жыл жоготуп келдиңер турабы? Ошо ар бир немеде мында деңгээлде мында тепкич сыяктуу көрдүм да буну. Мисалы үчүн ушул биз баскан тепкичти башкалар да басат, каалайбы, каалабайбы басат да. Өзүнүн үчүн жакшы. Ооба. Ошон үчүн биз эми оорусуну көрдүк, немесин көрдүк. Бирок эми азыр биз үчүн караган эч кыйын эмес. Бирок мен эч кимди ежевикага чакырбаймын. Биринчи эң катуу продажа бул клубника болот. Азыр клубниканын баягы жакшы неме болгон сорттору азыр мурда эл жапырт эгип туруп таштай берди. Азыр 350 сом болуп атат. Ушул күндө мына 28-июль 350 сомдон алып атат. Жана элитный, жана сафтовый клубникалар. Клубникалар эмес, аябай жакшы. Сапатыга жараша. Эгер алар анан ылдыйдан алып аткандар бар. Себеби дегенде алар баягы эле сапатын начарлыктан ылдый алып атат. Ошо сапаты жакшылар 350ден токтоосуз алып атат экспорттерлор азыр. Ошого биринчи клубникага басым койсун эл. Андан кийин малинага басым койсун. Андан кийин ежевикага басым койсун. Эми алар өзүлөр тандайт да. Ар ким кеңеш берип атасыз, Азыр бүгүнкү күнү рынокту биз баарын карай албайбыз да, бирок сиздин анализ боюнча көп клубника менен түшүккө чыдабай күйүп кетип, эме болгондор, чыдабай койгондор таштап коюп, бүгүнкү күнү клубника спрос чыгарылып кетти деп атасызбы? Азыр эле мисалы үчүн Новосибирскиден звонок берди. Азыр эле клубника сурап атат, ежевика сурап атат, малина сурап атат. Клубникадан эң көбүрөөк сурап атат. Андан кийин малина сурап атат, андан кийин ежевика сурап атат. Ошого мисалы үчүн бүт баарын баланстап бекиш керек. Ошодон эң көп сураган клубниканы сурап атат. Клубниканы эл мурдадан жеп көнүп калган. Ежевика бул жаңы чыкты. Мен буну жамандаган жокмун. Мен просто реальность айтып атам да. Ошого эң түшүгү көп клубника, бирок баасы да жакшы. Тез неме болот. Просто ага менет күчтүүрөөк керек болот. Андан кийин ежевика болот, андан кийин малина болот. Малина жумуш эң баа жеңил жумуш. Эң жеңил жумуш. Коно клубника менен иштейм деген кишилерге, мисалы үчүн ежевика менен иштейм дегендерге кандай кеңеш бере аласыз? Ошо клубниканы таштабагыла дейсизби? Мен кеңешим кайсы адамдын мисалы үчүн кайсы нерсени жакшы көрүп, өзү сүйүп караса, ошондой результат болот. Клубника болсун, малина болсун, ежевика болсун, кайсы жумуш болсун, от души караса, ошого жараша неме болот. Бул жерди алдай албасын, эч нерсе кыла албасын. Сен жерге канчалык внимание берсең, ошончо сага баягы доход берет. Сен буга жакшы внимание бербесиңби, бул сага ошого жараша доход берет. Мен просто ушуну түшүндүм. Демек, урматтуу көрүүчү, биз акырынан басып эметер эле. Өзүңөргө, көңүлүңөргө жаккан, чыныгы чыдай алам деп иштей алсаңар, анда ошого киришкиле да. Мындай карабайсыңарбы? Урматтуу көрүүчүлөр, жүзүмдөй болуп эле, биягы капкара болуп бышып калыптыр. Биягын караңыздар. Бул эми можеден эле бир канча килограмм чыкчыдай. Ушул эле бир эле түп да, бул жерде эки түп. Эки түп, мына урожай аябай жакшы. Просто мен эме кылган жерим сүйүп кара, от души кара, результат болот экен да. Анан жакшы көңүл бурбасаң, ошого жараша бул жактан ответ болот экен. Караңыздар, бир түйүнө чейин берет экен, башынан аягына чейин берет экен да. Биз бүгүнкү видеодо, урматтуу көрүүчү, мынтип өстүрөт технологияларды айтып берип отурбайлы, анткени аябай видеолор узун болуп кетип атат. Биз азыр жалпы кандай болуп атат, збыт маселеси кандай болуп атат, дыйкандар эмнелерди билиш керек, ошолорду кеп кылып кетели. Өзүнчө дагы бир Telegram каналбы, WhatsApp группа ошол жака ачылат. Биз дагы ошол долбоордун үстүндө иштеп келатабыз. Ошол жерде технология боюнча сиздерге кыска роликтерди дагы буюрса даярдайбыз жакын арада.
азыр ушул видеонун астына комментарийге суроолоруңарды жаза бергиле, адаттагыдай эле. Мынакей сиздерге далилдеп ушундай результаттарды көрсөтүп атабыз. Результаттар бар. Суроолоруңар сөзсүз түрдө болот. Ежевика же мөмөлөр менен иштейм десеңер, биз суроолорго жооп бергенге даярбыз. Да, бир нерсени кошуп кетейин. Просто элдер ушунду ар ким арасы деп жаза берет экен мен просто ошолорго жакшы түшүнө албай жатам. Жазышта мурда ошолор биринчи аракет кылыш керек да. Экспортту биз жасай албайбыз. Экспорт мисалы келип атат, алып кетип атат, болду. Биздин жумуш монтип өстүрүш. Ушул өстүргөндө дагы аябай сапаттуу өстүрүш. Ушул биздин жумуш. Келе ушул боюнча кеп кылбайлыбы? Агротехнология боюнча экспорт маселеси бир сыйра сөз кылдык. Айтылды. Бүгүнкү күнү сиздер Кудайга шүгүр баа менен сатылып атат. Спрос бар. Эми дыйкандар эмнени билиш керек? Ушул экспорт кылыш үчүн дайыма жакшы бааны кармаш үчүн биз дүйнө жүзүнө жок дегенде ушу СНГ мамлекеттерине мөмө өстүргөн мамлекет катары бренд болуш үчүн эмнелерди дыйкандар билиш керек? Кыскача айтканда, биринчиден погодага карап эгиш керек, экинчиден ар бир немени өз учурунда, витаминдерди өз учурунда бериш керек. Буларга өтө важный неме. Өз учурунда берип, сапаттуу неме кылса, сапаттуу караса, анда сбыт жагынан кыйналбайт. Просто кыскача айтканда ушундай болуп атат. Экспорт кылып аткан жигиттер бар да. Экспорт кылып аткан жигиттерден аябай көп кыйынчылыгы бар. Мен эми түшүнбөйм да, экспорт дыйканчылыкты кичине түшүнүп атам, бирок экспорт жагын менин түшүнүгүм жок. Аякта аябай көптөгөн кыйынчылыктар бар. Ал жерден башка мамлекеттер менен сүйлөшүш керек, связь түзүш керек. Анан биз дыйкандар ошол экспорттордун ишин жеңилдетиш үчүн жакшы сапаттуу, мисалы үчүн өстүрүп туруп анан 2 сааттан кийин эзилип кетиши мүмкүн, же жолдон чыдабай дагы бирдемке болушу мүмкүн, же сапаттуу кылып терип бербей ушундай нерселерди сактабай коюшат деген нерселер бар да, туурабы? Бул баштаганыбызда элде түшүнүк аз болчу да, анан тергенде, караганда, алып кеткенде как попали келсе, уже алып кете берчү. Азыр жок, азыр сапатка карап калды. Мисалы үчүн былтыр мына 50 яш келди мага, где-то 150 кг, 200 кг. Абетке таштаган немеси уже абеттен кийин алып келгенде уже биринчи партиясы эзилип баратты да. Мен почос бердим. Ошондо болсо ал уже Казакстанга да жетпейт, Россияга да жетпейт. Ошондо биздин немебиз кетет экен. Ошон үчүн сапаттуу неме кылсак, биздиге кайсыл жерге барбасын өзүнүн ордуну табат экен да. Эптеп-септеп өстүрүп эле, эптеп-септеп кызартып эле, көгөртүп эле сатсак эле болду дебеш керек экенбиз да. Ошол нерселерди сакташыбыз керек. Первый очередь биз сапатка карайлык. Буюрса бизде сбыт маселеси проблема болбойт. Биз сапаттаңдашыбыз керек. Сиз бүгүнкү күнү өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Практикамда ушул болду. Жакшы сапатка жеттим деп өзүңүз эсептейсизби? Бирок канчалык бир деңгээлде жеттим? Жеттиңиз, Пикке чыктым деп айта албайм, бирок канчалык бир деңгээлге жеттим. Ким болосун, экспортёру болобу, мен просто жеп көрөйүнчү дегенде келсин да көрүп туруп, жеп туруп, монтип кармап туруп, үзүп туруп, не кылып көрсүн. Мындай не кылып көрө, кандай кылып көрө, жеп көрсүн, даамын көрсүн, каалагандай кылып текшерип көрсүн. Мен просто пикке чыктым эмес, бирок мурдага караганда азыр сапатты мен бир аз болсо да оңдой алдым да. Мындай өзүңүзгө ишенесиз ба? Сата алам деп ишенесиз? Жакшы бага сата алам? Азыркы учурда бизге азыр былтыр калып аткан, мурда калып аткан кишилер азыр только өзүңдүн немеңди терип бер дегендер азыр заказ аябай көп. Ошондо мынакей урматтуу дыйкандар баштап атып эсиңерге алышыңар керек экен, сапатка иштесеңер, силерде экспортторлор келип талашып алат экен да. Проблема болбойт, сапат болсо. Сиздер ошондо терген күндөрдү айтып бердик. Кайсы күндөн баштадыңар, бүгүнкү күнү 3-чү терим болуп атат деп атасыңар, Ошондо силер мындай бир терип эметип атканда жетишип атасыңарбы баарына? Жок, биз час-часка уже бөлүп атабыз. Мына азыр биринчи теримде азыраак чыгат, андан кийинки улам терген сайын көбөйт. Бүгүн уже 3-чү терим уже көбөйүп калды да бир топ. Уже 4-чү теримде уже биз обязательно 3-чү теримди даже бөлөбүз эми. Почти ошол 3-чү теримден баштап күнүгө тергенге уже бөлүнүп калат. Мисалы үчүн жарымыны бүгүн, жарымын эртеге, жарым 2 күндө, 3 күндө жок, күндүн ысыктыгына карап теребиз да. 2 күндө, 3 күндө терилиш керек болот. Ошого карап бөлүп алабыз неменичи. Кона биздин көрүүчүлөргө эскертип кетпейлиби? Жалпы ежевика канча гектар отуруп атасыңар? Бизде жалпы ежевиканын өзү примерно так, бияга 1, 2, 3, кеде 4 гектар. 4 гектар тегерек экен да. Ежевиканын өзү ушундай болуп калат. Ежевиканын өзүнө 4 гектарды эме, дагы дрон менен учуруп көрсөтөбүз азыр. Бул жерде да ушул тегеректе да азыр. Ошо 4 гектарды мындай
3 күнүн ичинде терс салышыңар керек бир кирип, Териш керек. Тербесең жөө болбойт. Канча кишидей иштетип атасыз экеси? Бүгүн да азыр кишилер келди. Азыркы учурда бир почти биякта бир 10га жакын болсо, бизде да бир 20, бир 30га жакын азыр киши иштеп атат. Жалпы сезондо бир 100 кишиге жетеби иштеген? Жок, 100 кишиге жетпейт. 50 киши. Жетет. 50 киши, 50ден ашыгыраак жөө неме болот. Иш иштейт. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен бул нерсени белгилейм. Дайыма белгилеп кетем. Жумуш орун берип атат. Дыйкандар мынакей өзүлөрү гана иштебестен өзүлөр прибыль алып атышат буюрса. Андан тышкары дагы жумуш орундар болуп атат. Бул да өтө маанилүү. Бул баягы жанагы бизде рабочий место аз деп атпайбы? Дыйкандар көбөйгөн сайын, өнүккөн сайын бизде жумуш орундар көп болот. Ооба. Бир терсе бир ошол сыр болбосо, бир жакшы кирип туруп бир күндө терип канча сом таап кетсе болот. Бул эми бизде мына мисалы банка, 1 литрлик банкаларда, ушу 1 литрлик банкага 500 грамм, 600 грамм батат. Ушул банка 10 сомдон терилип атат бизде. Бир банкасы 10 сомдон терилип атат. Значит 500 граммдан чыкса, значит 500 граммды 10 сомго терет да, мындай айткандачы. Ушундай банкадан бир киши бизде быйылкы пока мындай эң башталып атат, былтыркыдан тергенде где-то 200дөн ашык терген кишилер болду да. Бир банкасы канча дедиңиз? 10 сомдон. 10 сомдон? Бир банкасыны где-то бир киши 250дей тергенде болду да, былтырычы. 2,5 миң сом. Эми бул аябай жакшы иштеп экен да. Жакшы, бул аябай жакшы. Тамак ашыны беребиз, неме кылабыз. Ушу эртемен чыгат, эч жака барбайбыз. Келет, терет, болду, кайрадан нерсе алат. Бул сонун. Бирөөсү келип терет, 50 банка терет, бирөөсү 100 банка. Максимум тергенде 250ге чейин терди да. Мындай мөмө жеп, витамин жеп, обедин берип, конечно, жери бар, сонда бул. Мындай таза абада дегендей. Эми бул боюнча сүйлөштүк. Келе эми боюнча сүйлөшпөйлү. Мына ушундай бир машиналар коюп коюп турсаңар, терип атасыңар. Биякта турат, урматтуу көрүүчүлөр. Бирөө ар жакта турат. Муну эми толтуруп туруп ар жака контейнер эмеге ташып. Жок, бул жерде азыр бир машина бул тарапта терет, бир машина тиги тарапта терет. Экөө тең терип атат да, кишилер эки жагында терип атат кишилер. Бул жерде бир киши отурат, веч менен. Через веч биз мына ящикке, бул азыр 2 килограммдык ящик, 2 килограммдан салтабыз ящиктерге. Через веч. Бир ящикке 2 килограмм. Ооба. Тазасын тараны чыгарып таштап туруп 2 килограммды салтабыз, келген немеге таразага тартып жүрүп элечи, ящикти сиптебиз болду. Экиге көбөйүп туруп бере беребиз да. Мындай бат система болуп калды да. Тетерде төрдө эмелер турат, анан өзүнчө монтаждан бул дагы азыр бул ушул немесинде эле почти бир 200ге жакын ящик турат азыр ушул немеде эле. Терип койдуңар, э? Ооба. Жакын уже булар бияктан азыр ящиктен тияка кетиресиңер, э? Будан азыр алып барып туруп биз холодильник алып барабыз азыр. Холодильникте канча убакытта турат ушул маселе? Кечке чейин турат, кечке уже бүт клиенттер алып кетет. Клиенттер бар азыр. Ооба. Алар уже сүйлөшүп койдуңар менен, э? Ошолордун ящиктерин таштаган, ошо ар ким ар кандай заказ берип атат. Азыр мен ящиктерди көрсөтөм, 5 түрдүү ящикке салынып атат да. Ар ким ар кандай ящикке салдырып атат. Бирөөсү пластмасса ящикке 2 килограммдан, бирөөсү 2,5 килограмм, бирөөсү 3 килограмм салдырып атат. Андан тышкары контейнерлер да бар эмес белем? Контейнерге да салынып атат өзүнчө. Ошол боюнча азыр силерде ошол жерден ящиктерди көрсөтүп беребиз, урматтуу көрүүчүлөр, ошол жерге барганда холодильникке. Эгер экспортер келип туруп ежевика деп сурап туруп сортун сурайбы же ал неважно, жөн ежевика берип сурайбы? Жок, алар сортту сурабай жатат да, мына экспортерлор сортту сурабай жатат. Кээ биркиси билет, кээ биркиси билбейт буларынча. Алар биринчи келип көрөт, калибрга көрөт, чоңдугуга. Чоңдугу жакшыбы, ал бир алардын караган эмеси, көз карашы. Экинчиси формасы. Формасы мындай жакшыча болуш керек. Үчүнчүсү даамдап көрөт. Даамы жакшыбы. Болду, аларга 3 нерсеси жакса болду, башка жагын сурабай аталар. Транспортабельничи. Жок, транспортабельный бул бар нерсе бул. Ооба. Керек алар карайт да. Ошондо деген эгер кийин келечекке бир акырын көз салып коелу, кандай болот эми Кудайга бир таандык. Бирок эгер даамы жагынан балким Россияда, балким Казакстанда бир өзгөчө бир сортко басым жасайт деген сөз жокпу? Антип сортко басым жасайт деген неме кыла элекмин. Бу бардык жерде сразу Россияда болсун, Казакстанда болсун, биринчи ошолор дагы көрүп турган көз болот экен да, чоңдугу, формасы, анан даамы.
Анан ошол жерге барганда эзилип кетпедиби ошол товарный вид. Биздин жыйынтык конечный продажабыз биздин потребитель болуп атпайбы? Ооба. Потребитель жей турган киши. Ошого урматтуу көрүүчүлөр, биз эфирден тышкары сүйлөшкөнбүз. Кудай буйрса, мына Кубановдо эң эле аз дегенде бир 5 сорт бар. Ошо сортторду өзүнчө бөлүп туруп, мындай нейтральный кишилерге жедирип көрөлү. 5 сорт эмес, кидеде бир 7 сорт кылалы. 7 көрүп калалы. Былтыр биз ушундай дегустация кылганбыз. Быйыл дагы ушундай кылып туруп, мындай өзүбүз аралашпайлык, мындай шаарга алып бар дагы өзүң мындай көчөдө, шаарда жүргөндөргө жеп туруп, кайсы жакшы экен, кайсыны баалашсын деп өзүң көрсөтүп, өзүң билип чыкка. Ошол. Ал эгер силерге ошондой элдин ой пикири, мындай дагамсызып жеп көрүп ойлорун айтышат, бул видеобуз жакын арада чыгат. Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөр, катталыңыздар. Эгер силер ежевика менен кызыгып атсаңыздар, сөзсүз түрдө силер биздин видеолорду көрүшүңүздөр керек. Ушуларды көрүп билип алса, эгем деген адамдарга пайдасы тиет. Бул жерде Кара Жыгач айылында жүрөбүз, эскертип кетейин. Бул жер Кара Жыгач өйдөкү зона болуп эсептелгендиктен, бул жер түнкүсүн салкын, күндүз мынакей ысык да. Бул мөмөгө аябай жакшы таасир этет. Өткөн чыгарышта да айтып келгенбиз. Анткени күндүз бышаттагы, түндө салкында өзүнүн витаминдерин толуктап, ошентип отуруп перепад болуп отуруп, мөмөнүн сапаты, даамы, транспортабельности, качествосы жыйынтыгына баардыгына төп келген климат ушул ылайыктуу. Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөр, биз экспортко иштесек жарашат. Биздин мөмөлөр баалуу, биздин мөмөлөр мынакей ушундай жакшы, биздин дыйкандар өзгөчө Кубанова мынакей жакшы результаттарга жетип атат. Силерге мындай чоң ежевикаларды көрсөткөндөн тажабайбыз, урматтуу көрүүчүлөр. Бир жеп сиздерге бир өзүмдүн оюмду айтайын. Бул эми кээ бир арасында мындай бышпай калгандар болуп калат экен, эми алар кичине кычкыл болот, кисловатый. Бирок бышкандарын ушул Лохнес сортун өзгөчө жесең, бышкандан аябай мындай бир аябай даамдуу болот экен да. Мындай бир кычкылы жок, өзгөчө бир мындай рахатка батат экенсиң да. Биз кайталап кетейин, биз дагы дегустация кылабыз. Мындай элдерге чыгарып, алардын биз эми жегенде мактай берет деп ойлоп калышы мүмкүнсүңөр. Ошондуктан биз чыгып, шаарды кыдырып, жанагындай бир 4-5 сортту жедирип көрөбүз дагы, ошондо чыныгы элдин ой пикирин биле алабыз. Мага ежевика аябай жакты. Лохнес сорту даамдуу. Муну мындай кээ бир мөмөлөрдү ичине жеп туруп тоюп каласың, муну жей берет экенсиң да. Мен бияка съемкага келгенден бери жеп атам. Билбейм азыр эмне болом, бирок тойбой атам да. Ежевика сүйүүчүлөр, эгерде мындай неме кайсы бир малина болсун, ежевика болсун, клубника болсун, баягыдай бүт баары витаминдер жетип, иммунитети күчтүү болсо, моундай немеде мына бул муруттары болот да. Мына ар бир немеде мындай муруттары болот. Бул өзүгө самозащита аркында ооруларга каршы немеси туруп берет. Анан эгерде көчөттөр немеси слабый болсо, ушу муруттардан слабый болот да. Мында караганда урунуп атат, көрдүңбү? Муруттары урунуп атат. Ушул эгерде көчөттөр слабый болсо, немелер жакшы жетишпеген болсо, ушулар дагы баягыдай слабый болуп кээ бирде бар болот, кээ бирде жок болот. А так могула карасаң, бүт баардыгында немеде бул көчөттүн сразу канчалык күчтүүлүгү, канчалык неме витаминдер жеткендиги сразу мындай караганда эле билинет да. Ушул мурут сапаттын көрсөткүчү экен да. Көрсөткүчү. Бул ооруларга каршы, немелерге каршы өзүнүн немеси ушудан да билинет да. Мынакей бул да бир лайфхак, урматтуу көрүүчүлөр. Бул мурут боюнча бул жанагы аябай крупный тартканда, аябай жакын караганда мындай мурча. Ар бири немеде болот. Ошонун мурчанын көбү болгону жакшы экен да. Мындай катуу болуп неме болот да. Эгер анысы жок болуп калса, анда сапаттуу мөмө деп эсептесе болот. Алар эми бир слабыраак болот. Андай жакшы нерсе. Бул жерде бир процессиңерди бир түшүндүрүп кетпейсиңер, кандай процесстер болуп атат? Балдар терип келип атат. Бул жерде тетеде ручка кагаз көрүп атам. Жазып атат окшойт, э? Бул жерде ар бир келген киши, мисалы үчүн канча банка терди. Мына числосун коюп туруп, ким канча банка тергенин жазат. Ошого жараша кечке акча алат да. Мына бул жерге тараза коюп туруп. Бул жерде ар бир ящик, ар бир баягыдай неме ушинтип тартылат. Веске коюп, тараны чыгарып салып туруп, 2 килограммдан салынат да буларчы. Булар эми азыр бул жерде кедер бир 200 ящиктей бар экен. Булар эми азыр Өзбекстанга неме болуп атат.
Өзбекстан кеткен тагы. Өзбекстанга Сүйлөшүлдү да. Ошондо бир жерде 2 килограмм чыкса, мынакей даяр ежевикаларыбыз деп жакыныраак тартып койсоң. Сонун аябай чоң калибрлары. Кичинекей болсо көрсөтүп койсок жакшы болмок экен, Азыр тек барганда эмне болуп коебуз анычы? Кичинекей. Жок. Онун бир Холодильникке барганда канча грамм болуп кетчү деп атат. Немеге коюп көр эми. Жактан билдеби? Ошо кызык да. Мисалы үчүн бул аябай оор мөмөлөрдүн бири да. 15 грамм. 10 грамм. 15 грамм. 15 10 мындай болбойлу. Мындай камера көрсөтпөйбү? Биягынан бар экен бе? Всё. Всё. 15 грамм. Эми булар орточо салмагы, мындай чоңдорун терип көрөлүчү. Орточо салмагы бир экөөнү койдук. 30 эми соответственно кете берет экен да. 45 15 экен да бул чоңдор. Орточо бир 12 грамм экен да булар. Бул эми кечке чейин бияк толуп калат да. Эми буларды азыр же обедке чыгат, обедте алып барып холодильникке түшүрөбүз да. Эгер биздин каналды көрүп, жакшылап видеолорду көрүп келатсаңыздар, ушул жерде мурун холодильник турчу. Кубанованын ушу территориясында ушундай навес жок болчу. Азыр биз силерге дрон менен да көрсөтүп беребиз. Азыр мына Кубанова өнүгүп, кичине өсүп, бир самымдай навестерди кылып, бир өйдө бир деңгээлге чыккан көрүп атабыз да. Анан ушул жерде бизде азыр мондай кичинекей ящиктерге тизилип турат. Ушулар боюнча бизге ящиктер боюнча бир маалымат берип кетпейсиңерби? Азыр бул жерге терилип келди. Бул жерде дагы холодильник турат. Ошол боюнча бир маалымат алалы. Бул жерде азыр терилип келди. Быйылкы немеде бир 5 түрдүү ящикке салынып атат. Адамда экспортерлордон ушундай заказдар келип атат. Алардын талабы, Ооба, алардын талабы. Мынау бул башка заказ, бул башка заказ. Мынаулар бул 2 килограммдыктар. Алар ровно 2 килограмм салынган, мага чисти тарын немесе. Молорго 2-200 салынган. Буларга 2-200 салынган. Ошо бул жакта пластмассалар бар, немелер бар кысасы, мында бир 5 түрдүү яшикке салынат да азыр. Мурда бир 2 түрдүү эле яшикке салчык. Ошондо мына бул жерде 2 килограммдык, 2-200'дүк, анан дагы пластмассалар да бар экен, ошо пластмассалар боюнча айтып кетебиз да. Бул яшиктердин артыкчылыгы эмнеден болуп атат? Бул бизден чыгабы? Бул яшиктер бүт бары эле бизден чыгат. Биздики эле, Просто ошо экспортерлор өздөрү заказ берип, өзүгө бренд сыяктуу кылып, мындай неме кылып атканда, кээ бир 2 килограммдык сатканга удобный кылып, кээ бирге 2,5 килограммдык, кээ биркиси 3 килограммдык кылып неме кылып атат да. Канчалык кичинерээк болсо, мыналар эзилбей жакшы барат экен эмес, экспорту жакшы болот экен. Кепери мыналарды жакыныраак кылып алсаң, караңыздар урматтуу көрүүчүлөр. Биягына кичине нурлар чачырап атат, биягы кичине көлөкө жак экен. Кандай сонун ежевикалар, мындай чоң караңыздар. Ушундай көз кубанат да. Ушундай түшүмгө ээ болуп атышыптыр. Бул эми түз эле кайсы мамлекетке кеткен атат? Булар Моол Өзбекстан. 2 килограммдык Өзбекстан. Булар Моол Россия. Россияга, Бул Россиядан жыгачка талап кылышат көбүнчө. Бирок Россияга пластмасска да алып баргандар бар. Бар, Ооба. Ошол жакта килеттерин кандай көндүрсө ошондой болот экен да. Бунун канча күндө жетет эми Россияга? Бизден бүгүн кечке алып кетет. Биз бүгүн тердик. Дан кечке чейин теребиз, кечке уже бүт барын алып кетет. Түндө жүктөлөт го. Ооба. Анан жүктөлүп 1-2 күндө жетип калат Россияга. Ал экспорт эмес, өзүнүн убактысы бар, Мо дагы 2 килограммдык ящиктер, пластмасса. Бул уже башка адам, башка кишинин заказы бол. Бул жерде дагы уже бир 1000ге жакын ящик таштап кетти. Алардын кезеги келгенде терип беребиз буга дагы. Бул жанагы экспорт ташыган балдар өзлөрү силерге ящиктерин өзлөрү берип кетишет. Ар бир экспортер өзүнчө ящик таштап кетет. Силер өзүңөр издеп ящик отурбайсыздар? Жок, биз издебейбиз. Алар ошо келип туруп өзүлөрү айтат, талабын айтат. Мага 2 килограммдык салып бер, мага 1,5 килограммдык, мага 2,5 килограммдык салып бер деп айтышат. Ошого жараша биз салып беребиз. Улар бизден эле чыга турган. Бизден чыгат могулар. Ооба, бизден чыгат. Атамекендик өндүрүштөн болуп атат. Бул дагы бир пайда да. Ооба. Анда жумуш берип атасыздар. Биздин агромагазиндерден препараттарын алып атасыздар.
ушундай ата мекенди көндүрүштүн товарларын алып атасыздар. Булар эми көп пайда да. Караңыздар. Могу ящиктердин былтыр бир маселеси болот эле, быйыл жок, быйыл маселе жок. Маселе жок, жакшы. Быйыл маселе жок. Буюрса. Эми бул бардыгы сен бирибизге бирибиз взаимосвязанный нерсе экенбиз да. Биз яшикке муктаж дегендей. Яшик бизге муктаж. Ушундай эме экен да. Бул эми экологически таза да болуп эсептелинет. Моолор же 2 килограммдык 2,5 килограммга чейин салса болот анан яшиктер моолорчу. Моолор бул 2,5 килограммдык яшиктер. Бул жакта же мыналар 3 килограммдык сала турган яшиктер. Жыга яшиктер. Буякта пластмассалар да 3 килограммдык сала турган яшиктер. Бул ушунчалык кичинекей эле, мынчалык чакан экен. Бирок могу чакан аябай жакшы экен, а? 2 килограмм. Приятный көрүнөт. Толук кызыл болуп клубникасы болсо, ичинде. Ижебикке салып койсоң да капкара болчу, сону көрүнөт экен ошо 2 килограмм. Мага ушул жакты да. Сонун экен мындай жасалышы көрүнүшү. Анан ушул урматтуу көрүүчүлөр, бул яшиктер эми проблема эмес. Ушул жерде бир контейнер түрдө холодильник боюнча биз чыгарылыштар жасаганбыз. Бир эскертип, бир кичине маалымат берип кетели. Эшикте азыр аябай ысык. Биз тартып келдик да, анан бул жерге киргенде бир температура бар экен да, мындай. Салкын деп айтса болбойт, ысык деп айтса болбойт, мындай бир. Бул азыр иштеткен жокпуз. Өзүнүн немеси боюнча турат. Бул иштетпегенде дагычы өзүнүн бирдей температураны кармап берет экен да. Бирдей температураны. Бул өзүгө утеплениеси жакшы болгон да, онча. Тең салмакта кармап турат экен да, бир абаны. Бирдей. Мындай үшүп кетпейсиң, ысып кетпейсиң дегендей. Ооба. Иштеткенде? Иштеткенде вообще сон болот. Буну качан иштетесиңер? Буну эрте объем көбөйүп кеткенде, анда уже биз бияга киргизип иштетебиз булардычы. Ана эмени кеп кылып кетсек болобу, жанагы силер эми өзүңөрдүн ижебекеңер терип бияка салып атпайсыздарбы? Ушу тегерек четтеги прием кылып неметкенде ташыгандар болобу ушундайлар? Бул жерде ушул тегерек полный келет, бүт бардыгы келет. Бардыгы ушул жерге келет. Силер иштешет экенсиңер да? Кандай жакшы. Мына, урматтуу дыйкандар, ушундай холодильникке биздин ар бир айылда болсо, ар бир дыйканда болсо аша сонун болот экен, Ошондо сыртка чыгабыз. Ошондо сыртка неме болгондо, могу сыртта азыр навес кылганбыз, мындай көлөкө болсо, алып келип бул жерде жыйнап неме кылганда, мындай алып келген кишилерге мындай удобный болот экен. Ошого бүт баарын навес кылып, могундан холодильниктен бирдей температурада туруш үчүн эмне кылып койдук да, навес жасадык да. Былтыр келгенде коно навес да жок болчу, ушундай ачык абада иштеп атканыңарды көргөм. Бул эми навестердин артыкчылыгы анан эмне үчүн салынар? Кандай максат менен? Эми бүт бардыгы акырын болот экен, өз учуру келгенде биrini бири талап кыла берет экен да. Ошол сыяктуу биз биринчи баштадык, баштагандан кийин уже мындай жыйнап туруп анан сатканга туура келди. Өзүңчө сата албайт экенсиң, чогулган эмени бир алып кетет экен. Ошо антип чогултуп холодильникти койдук. Холодильникти койгондон кийин уже бизге навес керек болду. Ошо биз эми навести салдык. Анан навести салгандан кийин бул жер салкын болуш керек экен. Ошого моолордон тостук. Ушундай бирге бири баягыдай неме болот экен да. Шарт түзбөсөк болбойт экен. Бүт бардыгын бирдениге сразу жасаганды кыйын экен да. Ошо убакыттын талабы уже ушуну көрсөтүп атат. Ошого биз азыр мажбур болдук жасаганга. Навес аябай сонун болот ба? Жамгыр күндөн сактап өтүп калат экен да. Жамгырдан сактайт, күндөн сактайт, салкын болот дегендей неме да. Продукцияга лишний эме конбойт дегендей. Ооба, эми бул көз кубанып атат. Кандай максаттарды коюп келатасыңар келечекке? Эми келечекке ушу бир өзүбүз ошол үйрөнгөн нерсени элге дагы үйрөнтүп, ошол нерсени бүт баары чогуу биргеликте татып кетсек деген эле максат. Ар бир кишинин рызкысын өзү Кудай берет. Ошого кызганыч кылбай, неме кылбай, бирөөгө пут тоспой, баардык немени билген нерсени үйрөтүп, билбеген нерсени башкалардан үйрөнүп, чогуу биргеликте тартып Кыргызстанга бир аз болсо да салым кошсок деген эле ой максат. Ооба, бизди силер эми долбоорго катышып атпайсыңар, Агролайф КЖ. Аябай маалымат берип, көп мотивация берип атабыз деп ишенем. Анан сөзүбүздү жыйынтыктардын алдында бир суроо берип кетейин сизге. Ошо менен коштошолу. Биз дайыма эле акыркы убакыттарда бир миграция менен анан чет мамлекетте иштеп корболуп жүргөн балдарыбыз деле бар да. Ошол жаштарга анан силер бир өзүңүздүн бир кеңешиңизди, анан бир өзүңүздүн оюңузду айтып кетиңизчи. Ушу миграциядан балдарды алып калыш, анан жанагынтип жаштарды кызыктырыш үчүн азыр эмнени кылышыбыз керек, анан кантип кызыктырабыз? Мисалы үчүн дыйкан десе, кээ бир жаштар кызыкпайт да. Айтишник, анан Америка, анан Англия, аябай бир Англия деген бир Европа деген бир аты барбы, же пиар болуп кеткенби? Анан кийин же дыйканчылык десе жанагындай
кара жумушту кетмен көтөрүп алып эле тытынып жүрөбү? Сиздер бүгүнкү кандай деңгээлдесиңер? Анан ошол жаштарга кандай кайрылып кетесиздер анан миграциядагыларга? Эми азыр дыйканчылык дегенде эле эл мисалы үчүн кетменди көтөрүп желкеге салып алып жүрүш керек деп түшүнөт да. Азыр эми жылдан жылга баягы технология өнүккөн убакыт экен дагы бир сезондун ичинде бир жолу кетмен көтөрбөгөн убакыт болду. Бир сезондо. Сен азыр ошондой деңгээлдесиң. Азыр бүт баары техникага өтүп калды. Биякта мисалы үчүн мына канча эки трактор жок, бүт полный техника. Ар бир нерсени уже техника жасап калды. Бул окшогон техника бир 10 адам, 15 адамдын жумушун жасайт экен да. И бат бүтөт, и жеңил бүтөт, и удобный, арзан болот. И тамчылатып сугарма система. Тамчылатып сургай. Мурда түнү күнү бир киши кетмен көтөрүп жүрчү. Азыр жөө вообще бир киши эмес, эч ким жүрбөйт. Ачып койсуң краникти, болду, суу коет, кара токтотуп койсуң болду. Ошол эле маселеси. Ошого азыр баягы жылдан жылга жеңилдеп баратат. Анан Англия деп атасың да, Англияга мен ушу күндө эрте 29га бир токмоктук бир менден көчөт алган немелер кетип атат. Эки бир тууган экен, бирөөсү бул жерде калып, ошону баягы түшүн бергиче бирөөсү Англияга кетет, барып ошол жакта каржылап турайын деп. Экинчиси бул жерде тиккен немени карап турайын деп атат да. Экөө мына бир туугандык кылып, мамиле кылып, ынтымакташып атат. Ошондой мамиле кылышса, ийгиликке жетет да бүт бардыгы эле. Эми Англияда болсун, Америкада болсун, биякта болсун, иштебесең акча жок да. Бардык жерде мээнет болуш керек. Мээнетиңе жараша Кудайым берет экен, ошол эле. Мамлекет тараптан да бир ушундай долбоорлор иштетилди эле да. Мындай бир көрүп калгам да. Интернеттен ушундай мекеним плюс бир биле ушундай толук маалыматым жок, бирок мындай көзгө илинген да маалыматтарда тарап. Анан ушундай бир чет мамлекеттен бирөөсү иштейт экен, бияктан бияка салат экен, мамлекет дагы үстүнө акча кошуп берет экесе. Ошентип биякта миграцияда жүрүп отуруп, кийин бара-бара мамлекеттин ичинен өзүнүн бизнеси болуп, өзүнүн бир чакан иши болот деген бир долбоорлор иштетилген көрүп калгам да. Азыр силер бир туугандарды айтып атсаңар, ошондой эле долбоор негиз экен да. Тияктан акча чогултуп келип, бияка келип, эмне кылабыз деп үй алып антимитебиз дейт, бирок жетпейт, машина алышат, бизнес кылышат, күйүп кетишет, анан айласы кетип кайра кетишет. Ошол дыйканчылык менен ошондой системага кирип кетсек болобу? Болот. Бул просто адамдын өзүнүн ой жүгүртүшүгө аракетиге жараша болот экен. Азыр өкмөт жагынан да мурдагыдай эмес, аябай багыдай жакшы неме болуп калды. Жардамдар бар. Жардамдар аябай жакшы болуп атат. Издениш керек. Изденип аракет кылса өкмөттөн деле акча алса болот. Болсом тияктан бирөөсү иштеп, бияктан бирөөсү караса болот. Бул вариант көп. Просто өздөрү ойлонуп бир кайсы партнеры менен болобу, бир тууганы менен болобу, ынтымакка келсе, ишке түшүрүп кетет. 1 гектар жери болсо дагы проблема жок. Биз жыйынтык чыгаралы, биздин дыйкандар менен коштошконуңуздар. Эмки чыгарыштардан дагы сонун чыгарыштар жасайбыз. Кудайым буйрса, мына эмки чыгарышка чейин бүт баарыңыздар аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Кудайым тапканыңыздарга баарыңыздарга береке берсин. Талыкпай эмгек кыла берсеңиздер, Кудайым берет экен. Түшүмүңөр мол болсун, урматтуу дыйкандар. Айыл чарбабыз Кыргызстандын ичинде өнүгө берсин, өсө берсин. Биздин мамлекетибиз жогорку деңгээлдеги кандай десем, жогорку деңгээлге чыга берсин. Ягода жагынан бренд болуп өсө берели. Ошо менен эмки чыгарыштарын көрүшкөнгө чейин. Аман болуңуздар.